Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн көп убакыттан бери талаш тартыш маселесин жаратып келе жаткан Кыргызстан профсоюздар уюмундагы маселени талкуу кылмакчыбыз. Бул багытта студиябызга Кыргызстандын профсоюздар уюмунун төрагасы Мирбек Асанокуновду жана ошондой эле жогорку кеңеште профсоюздар уюму боюнча түзүлгөн депутаттык комиссияда иштеп жаткан эксперт Акмарал Абдыкалыкова эжекебизди чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Албетте бүгүнкү учурда ушул 3 жылдан бери созулуп келе жаткан чыр-чатак азыр туу чокусуна жеткендей болду. Анткени себеби мынакей тынч митингдер болуп атат. Сиздер эмес, экинчи тараптын бири-бириңиздерди легитимсиз деп атасыздар да. Ошон үчүн биз мына студияда сизден Мирбек мырза ачык сурайлы дедик элек да. Негизи сиздин ушул кызматка ушунчалык жармашып, тырмышып деп коомчулукта сөз болуп атат. Ушунчалык ушул кызматта калып калуу аракетин көргөндөй болуп атасыз да сиз. А экинчи тарап сизди кетирүүнү ошого кызыктар болуп атат. Негизи талаш эмне бул? Жетекчилик элеби же анын ичинде да бир кандайдыр бир коомчулукка белгисиз, сиздерге гана белгилүү жагдайлар барбы? Рахмат, Каныбек мырза. Сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, бүгүнкү күнү профсоюздагы чыр-чатак туу чокусуна жетти. Чынын айтып атасыз, чынын белгилеп кеттиңиз да. Эми мен ушу сиздердин студияңыздарга келип ачык айкын бир жакшы ой пикиримди айтып кетейин деп келдим. Сиз берген суроого мындай деп жооп берет элем. Мен келгениме 3 жыл болду. 3 жылдан ашып баратат мына. Айтып атышпай ушу креслого эле жабышып кал депчи. Ал креслого мен атам берген эмес же мен ата-тегимден калган кресло эмес. Мен мыйзам чегинде мыйзам талаасында ошо кайсы күнү болбосо мен кетип калууга даярмын. Бирок бүгүнкү күндө мына биздин оппозиция тарап ошол эле профсоюздун кээ бир активдүү мүчөлөрү мына бүгүн да конференция берип атышат. 2 күндөн бери мени жумушка киргизбей, мыйзамсыз бир туура эмес иштерге барып атышат да. Мунун себеби эмне деп түшүндүрөм. Мына ошо 3 жылдын ичинде ушу профсоюзда болуп аткан иштердин бир топ нерсесине мен да түшүндүм да. Эмне себептен ушундай болуп атат депчи. Союз таркагандан бери мына 20 жылдын ичинде ушу баягы мурунку ВЦСПСтин убагында бүт ушу Кыргызстандагы мүлктүн баарын ушу Кыргызстан профсоюздар федерациясына өткөрүп берген. Мен карап отуруп ушу бүт листовать этип отуруп ушу кагаздарды ошол өткөрүлгөн мүлк, канча деген жерлер, канча деген техникалар, имараттар ушу туура эмес, мыйзамсыз сатылып кеткен экен да. Көп нерселер. Мына менин колумда фактылар. Мен только факты менен сүйлөгүм келет да, бирөөгө жала жаап айткым келет. Мына фактылар турат. Кайсы күнү кандай жер сатылды, кайсы күнү кандай имарат сатылып кетти. Ошонун баары бар. Ошонун баары ачык айкын чыгып атат. Бүгүнкү күндө мынакей генералдык прокуратурада, башкы прокуратурада бир топ иштер каралып атат. Өткөндө мына барып дагы сүйлөштүк, ушул 30дан ашык кылмыш иши ушу бүт Кыргызстан боюнча профсоюздардын мүлкү боюнча 30дан ашык иш бар экен да. Ошонун бир 20дан ашыгы бүгүнкү күндө кайра актуалдуу болуп чыгып атат да, актуалдуу болуп чыгып атат. Ошолордун баары бети ачылып атат бүгүнчү. Мага чейинки төрагалар кандай иштедиле, ошолорго баа берип, ошол жерде сатылып кеткен объектилер, сатылып кеткен имараттардын баары бети ачылып атат. Андан тышкары бүгүн дагы айтып кетет эле мына чыр-чатактардын бир нерсеси ушу мына коомчулукка айтып кетишим керек. Биздин эмгекчилердин, профсоюздун эң эле мына биздин милдетибиз эмгекчилердин укугун коргоо, социалдык, экономикалык жагынан. Бүгүнкү күндө мына ошол эмгекчилерден түшкөн айлык акысынан түшкөн 1% взносубуз кайда кетип атат деген суроо туулуп атат. Мына кайда кетип атат? Мисалы үчүн ошол эле мына мектептерде болобу, мугалимдерди эл агартуу тарабында болобу, врачтар тарабында болобу, кайсы жерде болбосун мына ушул суроолор көтөрүлүп атат. Актуалдуу көтөрүлүп атат. Бүгүнчү жерлерден звоноктор келип атат, арыздар келип түшүп атат. Биздин акча кайда кетип атат, кайда пайдаланат? Анткени себеби мынакей. Ошол түшкөн акчалардын 40-50% борбордук комитеттерге келип түшөт. Ошол акчанын кайда кетишин отчет берилсин деген эле актуалдуу маселе. Мына ачыктык болсун, прозрачностьты требовать этип атам. Отчет берсин кайда кетип атат ошол акчалар. Ошолордун баарын сураганда мына биздин аксакалдарга, бизде иштеп аткан ошо төрагаларга кээ бирлерден жакпай атат. Чоң комитеттер бар. Ошол акчалар булар мыйзамда жазылган. Бизди эч ким текшере албайт, эч ким контроль албайт деген уставда, мыйзамда сөз бар. Ошондуктан мына ушуга чейин эч кандай текшерүүлөр болгон эмес.
текшерүүлөр болгондо да киргизген эмес. Булардычы гос органдар келип текшерилсе, арыздар боюнча келип текшерилсе дагы силер кире албайсыңар, мына мыйзамда ушундай жазылган деп туруп, ушундай гана отпискалар менен заниматься этип келген. Ошондо мына бүгүнкү ушуга чейинки сатылып аткан объектилер, жерлердин баары бети ачылып атат. Жанакы 1% взностун беттери ачылып атат, кайда кетип атканы мына өзүңүздөр коомчулук деле угуп атат го. Өткөндө жогорку кеңеште заседаниясында айтылды, канча деген айлык акыларды өздөрүнө жасап алышкан. Мынакей 100 000, 200 000, андан да көп цифраларды айтып атат. Бул эми мен билбейм, бул коомчулукта шокирующий бир мисалдар деп айтат элем да. Ошонун эсебинен мына бүгүн Асан Акунов буларга жагымсыз болуп атат. Асан Акунов булардын бетин ачып атат. Ошон үчүн бүгүн Асан Акунов кетсин, Асан Акунов бизди тынчсыздантып атат деген суроолорду чыгарып атышат да. Жакшы, Акмарал эже, мынакей сиз жогорку кеңеште түзүлгөн ушул профсоюздар уюму боюнча комиссиянын эксперт экенсиз. Эмне себептен мына ушундай жагдайларды жогорку кеңеште трибунадан депутаттар айтып атышат? Ушундай жең ичинен сатылган мүлктөр бар, муну текшериш керек. Муну ушул депчи. Азыр ушул жагдай кандай болуп жатат да негизи? Комиссиянын иши кандай жана ошондой эле укук коргоо органдары тарабынан текшерүүлөр барбы? Мен сөздү мындайын баштайынчы, юридикалык жагына басым жасайынчы. Бул өзү негизи булар башынан эле булар форма собственности частный деп туура эмес кылып алган да. Форма собственности бул инояга кирип кетет. Булар жанагы закондун ичин законду бурмалап, конституцияны бурмалап, конституцияда законду өздөрүнө ылайыкташтырып, булар устав иштеп алышкан. Мына ошол кичинекей уставдын негизинде бул 29 член комиссия. Ал 29-дун бардыгын 29 айтып атышат. Бирок ал 20 мен мына 4-5 айдан бери иштеп атпаймынбы? 29 адамдын бардыгы бул көө деп айтканга болбойт. Туура иштеп атат деп айтканга болбойт. Ол ошолордун эле ичинде мына Дордой ассоциациянын профсоюздун председатели Дамира Жуншалиева бар. Дамира Дөлөталиева да? Дөлөталиева. Мына ал ачык эле айтты. Меники 13.800 акчам. Мен ар бир профсоюзга колумду жайып келгиле деп барамын деп. Мына ага эч ким претензия кое албайт. Счетный палата текшерет, бардыгы жайында. Мына ошолордун 29 адамдын ичинен бул жерде негизгиси бир 10дун тегерегинде адам бар да. Булар кимдер? Мен азыр фамилиясын айтып коюшум керек болуп атат. Мен буга чейин мындай ачыктап айтпай аттым эле. Реальный позицияны кармап аткам. Жогорку кеңештин атынан мен ошол жерден эксперт болуп отургандан кийин комиссиянын мүчөсү катарында мен мындай ачыктабай аткам да. Эми мен бүгүнкү буларды мына акыркы 10 күндөн берки андан мурунку мына немелерин көрүп туруп, мен таң калам да, мынчалык жүзү жоктукка барып атканыначы. Мына 2 күндөн бери легитимдүү эмес деп атат. Ревизионный комиссия ошол жерде жогорку кеңеште түзүлгөн атайын комиссия бар 13 адамдан. 13 адам бар иштеп атат дегенден алысмын мен. Туурасын эле айтайын. Ошол жерде 4-5 иштеп атат. Мына Кожоек Жачиев иштеп атат. Тилаев иштеп атат ошол жерде. Ар бир материалдар менен иштеп атат түшкөн. Бул комиссия түзүлгөндөн баштап ар бир областта, региондо координаторлор иштеп атат. Түптүз ошолор материалдарды жогорку кеңешке алып келип берип атат. Бул миллиондогон акчалардын артында турган адамдар чыгып алып ушулар тополоң кылып атат. Булар кимдер? Эң башында Осмонов Канатбек Досалиевич турат. Бул киши ошол профсоюздун мүлктөрү боюнча жоопкерчилигин мына 30 жылдан бери мойнуна алган киши. Түптүз ошол кишинин жоопкерчилигин чечүү керек биринчи очередте. Бул киши ар бир каналга барып алып, акчаларды төлөп, анан Асан Акунов мындай кетти, андай кетти. Бул киши деген 2-3 срокто иштеген. Сот аркылуу кеткен, мурунку кеткендеринде. Бул кишинин үстүнөн кылмыш иштери козголгон. 10 миллион сомдук кылмыш ишинин үстүнөн өзүнүн 200-дүүлүгүн көргөзгөн материалдар турат. Мына 10 миллион кичинекей Жалал Абад курорту үчүн 10 миллион 3 жылдын ичинде 10 миллион акчаны жеп коюш деген бул курортту алсыратып жок кылуу дегенге барар. Андан сырткары азыркы иштеп аткан Абышкаев Максат 2 миллион 700 миң акчанын үстүнөн козголгон, по факту козголгон кылмыш иши турат. Мына булар кылмыш иштерди убагында текшерип, убагында сотко өткөрө турган мезгилдерде биздики форма собственности частный деп туруп, биз эч кимге претензиябыз жок деп туруп кылмыш иштерин кыскартып койгон. Мына азыркы күндө 10 миллион сомун кайра генеральный прокуратурага мен өзүм кошо алып барып, Мирбек Аскерович менен чогуу аны возобновить этип атабыз. 2,5 миллиондон ашык сумманы возобновить этип атабыз. Азыр генеральный прокуратурада 30 кылмыш ишинин материалдары жатат.
Анын ичинен азыркы күндө крупный миллиондогон акчалардын уголовный возобновить этилип калды. Мына ошон үчүн булар бузулуп атат. Булар кимдер? Осмонов Канатбек Досалиевич, Токобаева Чынар Асакеевна, Бабаева Рыскүл Белековна, Токтогулов Асылбек. Токтогулов Асылбек боюнча бул өзгөчө, бул чоң тема. Мына Кыргызстандагы ар бир мугалимдерден жылына 169 миллион акча түшөт экен. 169 миллион. Элестетип көрүңүз, бул пешине тери менен элдин агартуу системасын көтөрүп аткан мугалимдердин 1% пешине тер акчасы. 169 миллион акча кайсыл жакка кетип атат? Бул тармактык илим билим боюнча профсоюздун чөнтөгүнө чыгып атат. Андан нар жагын текшере келгенде, мына финансовый разведка жакшы иштебей атат. Финансовый разведканы кошуп туруп, финансовый полициясы жакшы иштебей атат. Бул депутаттардын эле депутаттар да айтып атат. Мен ар бир депутаттын колуна материалды апарып берип атам. Мына факты момундай болуп атат. Мына региондон келди. Муну биз Первомайскийде 3 миллион акча Аберхаеванын үстүнөн токтотулуп койгон жөн эле. 3 миллион акчаны алып туруп Жалалабадтан Россияга кеткен. Биздин активисттер Аберхаеванын кайсыл жерде жүргөндөн бери тактап берип атат. Андан сырткары мына 169 миллион акча түшкөн акча коммерческий банктарга кетип атат. Коммерческий банктан булар миллиондоп туруп дивиденд алып жашап атат. Ал эмне үчүн путевкага бөлүнбөйт? Эмне үчүн ошолорду мугалимдерге кайтарып бербейт? Эмне үчүн мугалимдердин курс повышениясын иштетпейт? Эмне үчүн мугалимдерди нормальный эс алдырбайт? Эмне үчүн мугалимдердин жашоо шартын жакшыртпайт? Бул 3 жактан түзүлгөн келишим бар. Профсоюз, эмгек берген тарап, жумуш берген тарап, профсоюз жана өкмөт. Эмне үчүн өкмөт иштебейт азыр? Мына жогорку кеңештин депутаттарына таштап койду. Мына ошол силер кыла бергиле деп. 169 миллион акчаны менчигин иштеткен фактылар. Фактылар далилдеп атат. Элитка үйлөрдү алып балдарына, кайненесине, кайнатасына берген материалдар турат. Жогорку кеңештин сейфтери толуп калды азыр, депутаттардын ар биринде турат. Мына 3-чү чтенияны эмнеге өкмөт тарабынан азыр тоскоолдук болуп атат? Мен ачык эле айтам, тоскоолдук болуп атат, өкмөт тарабынан болуп атат ушул тоскоолдук. Президенттин аппаратына кирип атышат. 3-чү чтенияны эртелетелик деп. 3-чү чтение эмне үчүн буларга керек эмес? Эмне үчүн Осмоновго керек эмес? Эмне үчүн Токубаевга керек эмес? Потому что 3-чү чтениеде булардын жаш өзгөчөлүгүн чектөө. Бул 3-чүсү. Экинчиси, бул түшкөн акчалардын ачык айкын каяктан түшүп, кайсыл жака бөлүнүп, каяка иштетилип атат. Андан сырткары өкмөттөн канча акча бөлүнүп атат? Ушулардын баарын отчетун бериш. Негизгиси, биринчиси, Мирбек Аскеровичтин койгон эмеси бул мамлекеттин эсебин өткөрөлүк деп атат. Бул частный болбосун деп атат. Мына 3 негизде бул киши сууктумшук көрүнүп атат. Аларга жек көрүнүп атат. Магилшик болуп атат. Мен бул кишини жактап мактоо менин максатым эмес. Мен реальный сөздү айтып атам. Ошол жерден көрүп атабыз. Мына мен кече 2 жолу барып кирдим. Мына Абышкаев Жалалабад курортунун директору бул жерде 10 күн 15 күндөн бери ушул жерде, марттын башынан бери. Ал бул иштебейби Жалалабадка барып алып? Эмне кылып атат? Мына санатория Кыргызстан санаториясынын директору Маймендиева Венера соттошуп жүрүп кайта ордуна келди. Бул деген бүт материалдардын негизинде кеткен бул аялчы ишинен айдалып кеткен. Кайра сот системасынын момундай кандай деп айтса болот? Мына ишине кайра келип алып туруп, мына профсоюзда азыр жатышат. Жалалабадтан обон аялдарды алып келип алып ошол жерге отургузуп алып туруп булар акча берип ошол жерде ишине киргизбей атышат. Мен кече кошулуп бардым. Эмне болду көрөйүнчү өзүм көзүм менен депчи. Кабинетине киргизбейт. Замоктору менять этип отурушат. Булардын менчиги эмес да. Бул атасынан, энесинен калган белек эмес да, бул менчик эмес. Бул Асан Акунов кетсин, дагы башка Асан Акунов келет. Ал бул кишинин эмнеси туура эмес болуп атат. Мамлекетке өткөрөйлүк, келген түшкөн акчаларды биз ачыктайлык. Андан кийин 3-чүсү не дедим азыр? Жана профсоюздар боюнча мыйзам мынакей 3-чү окууга келди да. Негизи бул жогорку кеңештеги түзүлгөн комиссиядагы бир топ мынакей убакыт иштеди. Негедир ушунун жыйынтыгы чыкпайт да. Бул дагы коомчулукта бүдөмүк ойлорду жаратууда. Азыр мынакей ушул 6-чакырылыштын депутаттары сентябрда келишет, андан кийин тарап кетишет. Негизи ушул жерде дагы профсоюздар уюму боюнча мыйзам долбоор ушу сунушталган өтпөй калышы толук мүмкүнбү? Мен жооп берип коеюн анда. Суроо туура болуп атат.
бул мыйзамдагы ушу өтпөй калышы коркунучта турат да, анткени убакыт аз калып баратат. Бул мыйзамдын инициаторлору мына баштаганына 1 жылга жакын калды. Былтыр апрель айларында башташты эле да. Апрель айында башташкан. Эми ошо былтыртан бери эле мына биринчи окуудан, экинчи окуудан аябай тоскоолдуктар менен өтүүдө. Анткени себеби мына ошол жерде профсоюздардын мүчөлөрүнө ушу профсоюздарды аябай кысым көрсөтүп атат, ушемлять этип атат деген бир суроолорду көтөрүп чыгышып, анан коомчулукка туура эмес көз караштарды жаратып, андан тышкары мынакей башка уюмдар, коомдук уюмдар жана ООН, ПРООН, бизде жанагы международный организация труда деген бүткүл эл аралык эмгек уюму деген бар. Аякка жазышып, ошол менен азыр бул мыйзам токтоп турат да, бул мыйзам токтоп турат. Эми ушу мыйзамдын негизин айтып кетейин мен. Мына азыр экинчи окуудан кабыл алышкан, ушу экинчи окууга чейин бир топ сунуштарды жаздык. Баягы чынында профсоюзга туура келбеген статьяларды, пункттарды алып таштаттык. Бүгүнкү күндө бир экинчи глава дегенибиз бар да, экинчи глава 7 статьяда ушу профсоюздорго жакпаган жанакы эжекем айтып кетти го, жашы тууралуу депчи. Ошо жашы тууралуу чектөө киргизген. Бул төрагаларга жанакы тармактык профсоюздук төрагалар 65 жашына чейин иштесин депчи. Андан тышкары ошол төрага болуп турганда 2 сроктон барат 10 жыл. Бул 2 сроктагы мына 5 жылдан шайлашат да, өздөрүнүн пленумунда, өздөрүнүн съездеринде 5 жылга шайлашат. Эми 2 сроктон коюп атат, 10 жылга чейин шайлоо иштесин депчи. Андан тышкары анан жанакы эже айткандай, бул жерде федерацияга отчет берип турсун, ачыктык айкын, бул ошол эле ачыктык айкын калып барат. Ошо түшүп аткан жанакы финансылык каражаттар кайда кетип атат, кайда жумшалып атат, кандай сарпталып атат. Ошол гана ошол жерде болгону эки гана ушул мыйзамда эки гана статьялар биздин ушул өзгөрүлүп атат. Анан биздин жанакы кээ бир профсоюз мүчөлөрүнө, кээ бир жетекчилерге жакпаган ушул болуп атат. Мындайда бул деген элдин акчасы, элдин мүлкү. Бирок сиз айткандай баягы мураска калган эмес да. Негедир мынакей ошол 1% төлөп келген ошол эмгекчилер, бюджетте иштегендер, алар сиздердин мына чырыңыздарды аягына чейин түшүнбөйт да. Чындап эле ошо мугалимдер, башка жерде иштеген, бюджетте иштегендер бардыгы тең профсоюзга акча төлөшөт. Ал деген мисалы үчүн 1% болгону менен ал чогулуп келгенде өтө ири суммадагы акча. Ошону көзөмөл кылуу дагы мүмкүн эмеспи азыркы мыйзам боюнчачы? Мүмкүн эмеспи? Жок, эми азыркы мыйзамда ошо жана айтып өтпөдүмбү, ошо көзөмөл болуш үчүн отчет берип турсун, ошо түшкөн акчаларга. Буга чейин мынакей 20 жылдан бери өзгөрүп буга чейин эч кандай мына контроль болгон эмес. Эч кандай биз азыр дагы бир суроодо мынакей профсоюздар уюму өмүр бою ушул профсоюзга акча төлөп келип, бирок профсоюздан бир дагы чеке жылдытарлык нерсе көрбөгөндөр толтурабы? Толтура, абдан толтура. Мына бүгүнкү күндө деле канча арыздар түшүп атат бизгечи. Арыздар келип атат. Ошол эле мугалимдерди алалычы. Мына айрыкча акыркы эмне кылыш керек өзүчө? Эле эжекелер келип мына 50 жыл, 40 жыл иштедик деген эжекелер келип. Мынакей биз профсоюздан эмне жардам көрүп атабыз? Ушу 40 жыл иштедим, же бир жанакы эмгекчилердин фондусунан түзүлгөн фонд түзүлөт. Жана 0,25% деп соцфондко төлөп аткан соцстрахтардан 0,25% өзүнүн айлыктан кармалып калат. Ошол эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондусу деп аталат да. Ошолор мынакей бир жылда бизге 300 миллионго жакын акча келип түшөт бир жылда. Ошонун баары путевка болуп, кайра ошо тармактык комитеттерге, тармактарга берилет да, путевка болуп берилет. Демек ал аймактардагы берилет. Жана биздин борбордук комитеттер болуп атпайбы? 20 тармактык комитет, анан 6 облус совпровко берилет да. Алар жерлерге мисалы үчүн ошо очередность болуп, канча жыл иштеген баягы стажына каратыгын бөлүп бериш керек. Бүгүнкү күндө андай болбой атат. Кандай болуп келиптир? Кээ бир случайлар бар мынакей көздүн астынан мындай сатып аткан учурлар болуп атат. Ошо ал деген мынакей бүт эмгекчилердин акысынан чогулган жана соцфондко төлөнгөн акчасынан чогулуп атат. Бул бесплатный, акысыз путевкалар. Ошо путевкалардагы жетпейт жерлергечи. Мисалы үчүн ошол эле мугалимдерге, ошол жерлерде медиктерге, ошол жерлерде иштеп аткан жанагы биздин госструктурадагыларга жетпейт. Муну кандай кылып талап кылса болот эле негизи? Эми ошонун баары мына бүгүнкү күндө ошо талаш тартышты жаратып атат да. Ошо талаштан ошон үчүн мыйзам жазылып атат. Ошолорду көзөмөлдү катуураак болсун депчи. Андан тышкары дагы мынакей эмне себептер ушул тирешүүлөр бул
эки тарап болуп эле сиздердин ичинде эле болуп атат да. Ооба, ооба. Эмне себептен, эмнеге ушул мынакей сиздер айтып атасыздар миллиондогон фактылар бар деп. Булардын текшерилбей турушу, мыйзам долбоорун өтпөй жатышы азыр 3-окууга келиптир. Анан депутаттар айтышты ачык эле, бизге келип атат, кабинеттерибизге кирип атышат деди. Негизи ушул профсоюз боюнча мыйзамды, жогорку кеңештеги мыйзам долбоорду өткөрбөй коюу дагы аракети болуп атабы? Болуп атат. Абдан болуп атат. Кандай болуп атат ушул? Тааныштар аркылуу чыгып атат, депутаттардын ар бирине чыгып атат, өкмөт тарабынан чыгып атат, президентский аппарат тарабынан депутаттарга чыгып атат. Биз сүйлөшөбүз да. Айтып атышат, ушуну калтыруу максатында. Кантип калтырабыз? Эми 20 жыл болуптур, 28 жылдык мыйзамды бул өзү деле эскирип бүткөндүгү айтпаса деле түшүнүктүү деп атасыздар. Буну деле ушул боюнча 29-30 жылга деле кете бермек да. Мен апрель айында Жалал Абад курортуна барып калдым. Мен өзүм военный аялмын. Анан мен ошол жерге барып, анан ошол курорттун этийлаган акыбалын көрдүм да, зеним кейди да. Эмне мынчалыкка келген? Бул акча каяктан түшөт? Кандай болуп келет да? Анан кийин мен Мирбек Аскеровичке кирдим. Сиз Жалал Абад курортун билесизби, кандай акыбалда десем, анан бул киши мага айтты да, мен буту колум түшө же, ушундай болуп атат, булар мындай открытый эмес депчи. Анан менде кызыгуу пайда болду. Анан мен газет аркылуу немеге депутаттарга кайрылдым. Ушундай көп акча түшсө, анан кийин эмнеге мындай акыбалда? Негизи Кыргызстанда канча курорт бар, канча санаторий, канча лагерьлер бар. Көрсө булар деген ошол Союздан калган жүздөгөн лагерь, детский оздоровительный центрлердин баарын сатып, болгону 5-6 санатория калыптыр да. Кашыктан баштап тяжелый техника, экскаваторлорго чейин сатышкан. Бул ошол именно Осмоновдун, Токобаеванын кыргыз курорт туризмди башкарып отурган Бабаева Рыскүл Белековнан, Токтогуловдун, анын ортосунда мына саякат травелди саткан ким эле? Бозгунбаев да? Ушул неме Кыргызстан профсоюздар федерациясына председатель болуп келгенде эле булар бысымыла дегенде эле эмнени сатыш керек, канчага сатыш керек, келгиле топтолойлу дагы биз постановление чыгаралы, а реализация пансионат такой-то деп эле булар постановление чыгарып эле анан бере берген. Бүт фактылар бар. Буларды эч ким текшербейт. Булар ошол 10 гектар фактылар бар. Бул элдин менчиги эмес, бул кимдин менчиги болуп калган ошондо. Профсоюздагы булар өздөрүнө менчик кылып алган. Жана уставды булар өздөрүнө ыңгайлаштырып жазып алгандагы, булар профсоюздун менчигине. Анда профсоюздун менчиги боло турган болсо, Кыргызстандагы бүт курорт, санатория, детский оздоровительный центрлер, лагерьлердин бардыгы, анда ошол жерде акча төлөп аткан Кыргызстандын бүт кыргыз эли да булардын менчигине киребизби? Сиз анда 1% төлөп келишет. Алар бүт бары 1% төлөп келгенде дагы, мына Мирбек Аскерович айтып атат, бул тармактарга, мисалы үчүн медицинанын профсоюз федерациясынын Накен Салиевич да? Ошол кишинин счетуна түшөт. Анын үстүндө ошол кишинин гана уруксаты менен кетет. Андан жанагы коммунальный хозяйстволор, бытовой Вениамин Исаевич да? Эми бул кишинин жасагандарын айтышы, ой, бул жакта калат да анча-мынча. Ушундай укмуштагы. Бул киши айтып бербейсиз буна. 1 жыл иштебей, онлайн менен Израилдин гражданине. Израилде туруп бул 1 жыл тиги только онлайн менен иштеген. Айтып берсеңиз? Бул жакта жок, бирок деген төрөгө болду. Былтыр жок болду, 1 жыл жок болду. Чынында гана эже туура айтып атат, 1 жыл жок болду, бирок айлыгы жүрүп атты. Орун басарын таштап кеткен, ушундай туура эмес иштерди жасашып, бул эми мыйзамсыз да 1 жыл жок болуп, ушундай анан кайра 1 жылдан кийин келип атат. Айтып атат, бирок текшерүүлөр, фактылар подтверждать этилет. Бул киши Израилдин гражданин деп айтып атат, Кыргызстандын гражданин деп айтып атат да. Эми аны укук коргоо органдары текшериш керек, арыздар түшүп атат алар боюнча дагычы. Факт что ошол жанагы 1%тен түшкөн акчалар булардын банктарында, мына коммерциялык банктарда дагы чуркап атат да. Анан бул фактор дивиденд алышып, только жетекчилик менен бухгалтерде иштегендер гана алат. А калган сотрудник каргалган эмгекчилерге берилбейт. Булар ошо жеңдин ичинен гана ошол түшкөн акчаларды өздөрү жетекчилик гана бухгалтерия бөлүшүп алып атат. Ошондой фактылар да бар. Мына муниципальныйда Кызаев Эмиль иштейт да, азыр да иштеп атат да. Иштеп атат. Мына булардын устойчивый оклады 80 000. Андан кийин 80 000ден сырткары январь жаңы жылга байланыштуу, февраль 23-күнө, март 8 мартка, апрель ишенбилик,
май элдердин эмгекчилердин тилектештик күнү ошентип 12 айга чейин булар палтара акылатты премияга жазып атышат. Өздөрүнө Палтара акылат деген бул 120 000, акылат 80 000. Ошондо ар бир ай сайын булар 200дөн алып атат. Менде турат, мен көргөзөм. Мен коркпой айтып атам. Менде бар бул фактылар. Турат. Ар бир распоряжениеде. Андан сырткары дагы просто итиркейин келет да. Ошол жердеги аппаратта отурган ошол эле Кызаевдин приказы турат. Пияз, сабиз, картошкага айыл чарба продукциясын алганга 120 000 акча бөлүп атат. Ал кайсыл жакка алынат? Пияз, сабиз. Ошол жерде өздөрүнө. Алар эмне ошол жерде отуруп алып тамак жасап жешеби? Жок, эми тамак ашыбызга деп ошо өздөрүнө күз сентябрь айында чыгарып атат. Өздөрүнүн үйлөрүнө алыш үчүн. Өздөрүнө алыш үчүн иштин ордугуна байланыштуу. Анан бул 120 000 выделить этилсин. Бул аппаратка сельхоз продуктун алыш үчүн депчи. Бул ошол аппаратта иштегендерге. Андан сырткары булар деген бир же эки жолу эс албайт да. Булар за границада эс алышат. Мына биз соцфонддон айлыктарын алып атабыз, чек арадан канча жолу за границага барып келип аткандарын алып атабыз. Анан бул деген эми чыккынчылык деп эле эсептейм да. Мен 5000 айлыкты Жетегиз курортунда медсестра Мухамбетова Шайыргүлдөн арыз келип түшкөн. 5000 айлыгымды ала албай атам. Анан курс повышениеге барып келген жол киремди ала албай атам. 1,5 миңден аралыгында деп бизге арыз түштү. Мына ушул арызды мен өзүм отуруп алып текшердим да, тигил аялды чакырып. Анан келсе көрсө бул ведомство менен бербейт экен. Мурунку азыр мына иштен кетиришти ошол Жетегиз курортунун немеси. Заявление жазып алат экен. Биринчи бул ведомство менен эмес, заявление менен жазып атат. 5000 айлыкты 2-3кө бөлүп берет экен. Андан сырткары 5000 айлыкты акча менен эмес, картошка, күрүч, суумай, гречка кылып бөлүп берет экен. Андан сырткары энди эс кармайт экен ал продуктага. Андан сырткары 1%-ин профсоюз карап калат экен. Эми анын деле ушулардай эле Кызаевтай, Осмоновтой бала чакасы бар, кудасы бар, тамак ашын жеш керек, баскан турганы бар дегендей. 5000 сом айлыгы. биздеги 5000 сом айлыкты ошол чыркырап ошону мен ала албай атам деп атат. А мына азыркы күндө ошол эле Жетегиз курорту боюнчачы, ошол жердеги координаторлор булар абдан Жетегиз районунда мен районунда иштеген ушул активист, координатор эжелерге мен рахмат айтам да. Ошол жердеги 5 аялга мен чоң рахматын айтам. Ошол 5 аял болбосо Жетегиз курорту мына Красная Гвоздикага окшоп, Улан пансионатына окшоп, детский лагерьге окшоп Жетегиз курорту сатылып кетмек. Ушул 5 аял тырмышып, соттошуп, керек болсо түнү ошону кайтарып жүрүшүп, мына Токобаева менен 5 жактуу соттон утуп алышкан. Саттырбай ошону сактап калышкан. Бирок таза суу жок ал жерде. Таза сууга деп 2 миллион акча бөлүнгөн. 1 миллионун кумтөрдөн 9 миң канча, почти 1 миллионго жакын. Экинчиси Токобаева бөлүп берип атат, Токтогулов өкө. Ошол жак таза суу деп. А бирок профсоюздун акчасынан бөлүп берип атат. А өкө тең отмывание денег акчаны адалдап жиберип атышат. А кантип адалдаган? Ошол жерге таза сууга биз жибердик, а бирок капитальный ремонтко кетти да. А фактически капитальный ремонт болгон эмес, косметический ремонт болгон эмес. Ал жердеги булардын направление банкроттукка алып барыш болгон. Ошол жерде акыркы үлгүдө салынган кыпкызыл кирпичтен салынган С корпусун булар жасалма жол менен өрттөп жиберишкен. Өрттөп жибергенден кийин материал отказ болгондо булардын заявлениясынын негизинде биздин менчик эч кимибизге арыздообуз жок дегенден негизинде С корпусу отказ болгон. Мына азыркы күндө ошол Жетегизден алып келинген 20 фактынын ичинен мен 8 фактыны кылмыш иши толук козголууга жатат. Кылмыш иши козголгондон кийин тергөөчүнүн укугу ушун миллиондогон акчаларды жеп аткан адамдарды кылмыш ишинин мындай толук кандуу текшерилиши үчүн булар отстранить этиш керек. Токобаеваны деле, Осмоновду деле, башкасын деле коркпой эле тиги отстранить этип туруп, анан толук кандуу бул мен өмүр бою ошентип эле иштеп келгенмин. Тергөөчү болуп ошентип эле иштеп келдим. Мелбек мырза, мына бири-бириңиздерди легитимсиз деп атасыздар да, жумушка сизди киргизбей атат. Анан сиздерди мынакей күч колдонду деп атат. Талашыңыздарды ушул жетекчилик эле болуп атабы? Негизи ошону түшүндүрүп коеюн мен телекөрүүчүлөргө. Мына 5 февралда, ушул жылдын 5 февралда мен больницада жүрүм, ооруп больницада жаткан кезимде 5 февралда булар
кеңеш өткөрүшөт, жана Кыргызстан профсоюздар федерациясынын кеңешин өткөрүлөт. Кеңештин составында 29 мүчөсү бар да. Ошо 29 мүчө кеңеш легитимдүү, мыйзамдуу өтүш үчүн устав боюнча 3-төн 2-си катыш керек да. Ал 19 киши түзөт да, легитимдүү өтүш үчүн. Ошол күнү 5-февралда булар 14 киши менен, анан бир доверенность менен кеңеш өткөрүшүп, жанагындай мыйзамсыз токтомдорду кабыл алышып атат да. Мени баягы жумуштан кетирүү жөнүндө алдамчылык жол менен деп да айтып атам да. Анткени себеби мынакей, башка кеңештин мүчөлөрүн булар алдап, бул 24-съездге даярдык деп гана теманы коюшуп күн тартибине. Ошол темадан тышкары дагы анан мурдатан бир жума 10 күн мурда кол койдурушуп, токтомдун артына, бул жерде турат баары тең токтомдун артына кол койдурушуп, бирок ошол күнү 14 эле киши катышып, бир доверенность менен 14 мыйзамсыз деп табылды да. Муну ушул мына гос органдардагы, ошол эле ички иштер органдары таап чыгышты мыйзамсыз өткөндүгү үчүн. Бирок булар бетине карап 19 кишинин колу турат, мыйзамдуу деп туруп, ошол жерден мына мыйзамсыз токтомдор чыгарып, анан мени жумуштан кетирип атышат. Мен бир чети больницада жүргөм. Бул кандайча мыйзамдуу болот, эми мен түшүнбөй атам. Ошол эле 1-май УУДсында иш козголуп, 2 иш козголду да. Менин кабинетимди дагы печать этип, баягы баскынчылык жол менен кабинетти басып алышып, ошондой менен дагы иш козголгон. Анан булар чуркап жүрүшүп, Первомайский УУДдан жанакы ишти кыскартышты, бир иштичи. Бирок ошол күнү эле, мынакей мен айтып кетейин телекөрүүчүлөргө, токтом чыкты башкы прокуратурадан. Жанакы 1-майда кыскарткан ишти кайра жандандыруу боюнча. Жандандырып туруп, азыр бүгүнкү мына шаардык ГУУДда иш кайра дагы тергелип атат. Мен буларга айтып атам, мына органдар текшерип атат. Аягына чейин чыксын, ошо юридикалык бааны берсин. Андан эгер мен туура эмес отурсам, мен 1 күндө 1 минутта турбайм, мен кетип калам деп атам. Бирок давайте мыйзам талаасында иштейли депчи. Мына бүгүн баррикада коюп көчөдөн бери, кайдагы мына эжеке айткандай көчөдөн Жалал Абадтан алып келип алышып туруп, ушул жерде баррикада уюштуруп алды. Эми бул такыр эле жапайычылыкты деп эсептейм да, жапайычылык. Анан булардын шарты мындай болот. Бүгүн эртең менен барып сүйлөштүм эчи. Давайте сүйлөшүүлөргө өтөлү, тынччылык жол менен сүйлөшөлү десек, мага шарт коюп атышат. Биз деген 5-февралдагы жана токтомду жокко чыгаралы, бул мыйзамсыз токтом. Жокко чыгаралы, сиз арыз жазып бериңиз деп мага шарт коюп атышат. Арыз жазганда кетиңиз. Кетип, мен өзүм ден соолугуңузга байланыштуу арыз жазып бериңиз дейт. Бул эмне деген шарт? Мен ичип жебесем буларга окшопчу. Уурдабасам, жер сатпасам мен эмне кетем? Мен боо иштегендердин баарын аянат чыгарышым керек деп атам. Мен кетпейм, мен өз ордума мыйзамдуу түрдө, мен легитимдүү төрагамын деп атам. Сиздер мына легитимсиз отурасыздар депчи. Легитимсиз мындай токтомдорду чыгарып атасыз деп мен айтып атам. Андан тышкары мына ошол жерде мына эже айтып атат, мына Жалал Абадтын директору Абышкаев жүрөт. Ошол эле Кыргызстандын директорлору өздөрү азыр мына акыбалдар абдан начар, киши баргысы болуп калды а жерлергечи. Банкрот состояниясында турат. Ошолор эмне жүрөт? 1 ай, 1,5 айдан бери жүрүшөт. Мен мына фактыларды да айтып кетейин. Ошо Жалал Абад курортунда эмне деген, канча деген кишилер келет. Мына былтыр 2 жыл мурда барып ревизия барып текшерип келген. Мына жана 2 миллиондон ашык акча мынакей коррупциялык иштер менен жок болгондугуна байланыштуу иш козголгон. Кылмыш иши козголуп, мына Фин полицияда тергелип келип туруп, кандайдыр жолдор менен азыр дагы деле жатат. Жанагы судебный бухгалтерский экспертизаны ошолорго берип, мына 2 жылдан бери жатат да. Мына Жалал Абадта деген күнүгө 100 миң деген акчалар түшүп турат. Мына фактылар турат. Мына бир күндө түшкөн Жалал Абад курортундагы 100 миң акчанын квитанциясы. Бул 100 миң бир күндө түшөт экен. Ал жерде 2 касса бар экен. Ошол жерден граждандык активисти биз Шайымкулов алып келип берген бизге. Бул боюнча текшерүү сөзсүз жүрөт. Абышкаев эмне үчүн бул жерде чуркап атат? Эмне үчүн тиги Осмондун жанынан алыс кете албай атат? Потому что бул 100 миң акчанын 40 миңи кассага түшөт, 60 миң анын чөнтөгүнө түшөт. Күн сайын. Күн сайын. Мен ошол апрель айында барып туруп Жалал Абадтын ит ыйлаган акыбалын көрүп туруп жазгандан кийин, бул комиссия 3-4 жолу комиссия барды, өкмөткө жаздым, президентке чейин жаздым. Оңдошту, бирок мындан да жакшы оңдолуш керек да. Акча, курорттон түшкөн акча өзүнө иштетилиш керек. Бул курортту, мына Жетөгүз курорту, бул деген уникальный жер. Жалал Абад курорту, бул деген канча адамдар дарыланып кетип аткан жер. Мына Кыргызстан санаториясы, кардиологический центр, научно-исследовательский центр по кардиологии болгон. Бул единственный Союздагы, бүт Союздан келген Мирахимовдун немеси. Азыр бомба түшкөндө, мына өткөндө биз Китерден ошону көргөздүк биз. Эми жанагы корпустар ит ыйлаган, ал жерде полдон баштап
потолокко чейин чыгарып кетишиптир. Жаңы мындай залды көрүп ыйлагың келет. Ал жерде азыр бомждар, бөтөлкөлөр муну көрдү, кыргыз эли көрдү. Биз кыргыз элине мындай деп чечтик да, мына бүгүн ошо профсоюз боюнча катуу иштеп аткан Рыспаев, Кожоек, Жайсыбеков азыр мен бул жака келе атканда экөөбүз да сүйлөштүк. Айталычы деди. Акмарал эжеке айтыңчы элге депчи. Талаганын, жегенин аталарынан калган мүлк эмес го бул. Бул менин атамдын, менин апамдын, сиздин атаңыз апаңыз, сиздин атаңыз апаңыздын. Азыркы күндө сиздин ушул кыргыз элинин пешенетер акчасы менен болгон. Муну сакташ керек болчу. Союздан калган мүлктү татынакай кылып сактап, ошону кайра иштетиш керек болчу. Буларга ким берди мындай укукту? Ушундай миллиондогон акчаларга, 10 миллион жерге, мына Красная Гвоздика 79 миллионга оценивать этилгенде жөн эле 6,5 гектар. Мына эртең ошол жерде айылдык кеңештин балдары менен чогуу азаттыктан келет дагы дүйнө жүзүнө көргөзөбүз деп атат ошол жерде. Мына Таштөбө айылынын балдары, айылдык депутаттар, жап-жаш балдар. Мына биз муну мындай боюнча калтырбайбыз деп. Бул боюнча жөн эле мен түшүнбөйм. Тоңдогу 50 сотка жерге, 56 сотка жерге, эчтекеси жок жерге бул 3 ай мына каникулга чыккандан кийин июнь, июль, август 3 айда Серафимовка жетим балдар үйүнүн анан карылар келип ошол жерде эс алып кетип аткан. Канча миңдеген балдар бул мына бул Воронцовкада Красная Гвоздика. Кана Красная Гвоздика. Эмне болду? Өттө уят шермендечилик менен саткан. Ким сатып айтпайсың? Аны ким саткан, аны Токтогулов саткан Асылбек. Мына народный образованиянын кайрадан бул кайра өзүнүн срогуна жеткичекти. 2 март күнү бул барып Жаннат резиденциясын, Жаннат отелине барып туруп, өзү срогунан мурун жашыруун түрдө кайра переизбирание болду булчу. А бул жаш өзгөчөлүгүн бул жак ким сиз суроо бердиңиз, толук жооп бере албай калды да. Булардын жаш өзгөчөлүгү конституциянын негизинде эле бүт эле башка граждандар сыяктуу 60-65 жашында кетсин, калган балдарга орун берсин. Жумушту таба албай жүргөн балдары бар, акыл эстүү балдары бар. Аябай креативный иштейм, Кыргызстан үчүн мен жанымды берем деген патриот балдар турат. Эмне үчүн ошолорго орун бербейт? Эмне үчүн булар 80ге? Мына 82-де, 83-те өлдү. 2 күн мурун немеде кабинет отуруп анан үйүнө барып өлдү деп. Мына Канек Жайчыбек ким эле ошол фамилиясы? Мына азыркы калды барсаңыз калтырап титиреп кабинеттен туалетке барат, кайта келет, эптеп кечинде 11-де келишет экен ишке. 10-11-де келишет, обедке кетишет, анан жайында эс алып кетишет, анан за границага кетет. Ну, уят болуш керек да. Бул закон баарыбызга эле бирдей да. Законду сыйлаш керек. Булар өздөрүнүн уставы. Мына айтып атпайбы ошол жерде ким Осмонов айтып атат. Сатканга биздин акыбыз бар дейт Китерде. Мен айтып атам ал жерде, сиздин сатканга акыңыз жок. Жок, менин акым бар, биздин акыбыз бар. Мына 2 машина турат, эскирип дейт. Муну сатыш керек дейт. Ал сатсын өзүнүн пешенетерин иштеген акчасын. 30 жылдан бери мүлк комиссиясынын председатели ошол киши. Эмнеге бул деген? Мына Туюк деген жерде биз мына Ысык Ата районунан азыр прокуратура РППга коюлду. Мындай фактыларды биз суруп чыгабыз. Бул менин эле немем эмес, бул ар бир жеринде азыр жан күйгүзгөн патриот координаторлор иштеп атат. Жогорку кеңешке күнүгө түшүп атат. Мына азыр мына 2-чи мектепте Абдыраева Рита Булатовна деген 45 жыл иштептир эжеке. Завуч эжеке бар. Бул директор болуп иштеген, менчик мектепти уюштурган абдан акыл эстүү, грамотный эжеке. Мына ошол эжекеден арыз түштү. Күйөөсү токой чарбасында иштептир. Азыр инвалид. Бир жолу путевка ала албай койдум күйөөмө дейт. Бир жолу путевка. Осмоновго кириптир, Осмоновго бир нече жолу кириптир. Бир жолу путевка ала албай койдук, бир жолу материальный помощь ала албай койдук күйөөмө дейт. А өзү 45 жыл иштеп бир жолу мен немеге бир жолу барып эс алган жокмун дейт. А бирок ал төлөп атат да 45 жылдан бери. Албетте сиздердин мына айтып аткан фактыларды бул укук коргоо органдары сөзсүз түрдө иликтеш керек. Анткени себеби мындай эки жак тирешип бул талаш боло бергени менен, бирок мунун дагы бир мыйзамдуу талаанын ичинде чек коюлуш керек да, чекитчи. Сиз эмне дейт элеңиз? Абдан туура, бул мыйзамдын мен бүгүнкү күнгө чейин ошо мыйзам талаасын иштейли деп келдим. Мыйзам, только ошо мыйзамдын чегинде, ошо мыйзам болгондо биз устав, мына биздин күнүмдүк иштин баарын ошо уставдын негизинде иштейбиз да, устав бизди башкарып турат. Ну,
биздин ошо өздөрү жазган уставды бузушуп жанагындай туура эмес чечимдерди чыгарып атат. Анткени өздөрүнүн ВГДсына карап ушундай иштерге барып атышат да. Мына эжеке туура айтып атат. Жанагы 65 жашты бекеринен койгон жок. Бизде мына 80ге чыккандар бар, 90го чыккан адамдарыбыз бар. Эмне үчүн эми алар 3 эле жыл эмес 5 срок отургандар бар. 5, мына 30 жыл. Ошол эле Осмонов төшүн кагып атат. 37 жыл иштедим депчи. 37 жыл ичинде эмне кылып койдуң? Өткөндө телевидениеден суроо бердик мен. Таптап коятсыз. Талкалап бүттү да 37 жыл ичинде ошол Өрт түшкөн, даже өрт түшкөн. мүлктүн баардык ошо профсоюздук мүлктүн башкаруусунун төрагасы ошол жерде. Эң выгодный жерде отуруп алып ошол жерде мына 30 жылдан бери отурат. Анан 1 мүнөткө ошо Каныбек мырза, мен ошол сиздердин телеберүүдөн пайдаланып, мен ошо бүгүнкү күндө ошол жерде отургандарга кайрылып кетет элем. Жанагы мени киргизбей баррикада кылып отурганча, бул абдан уят нерсе, уят нерсе. Ошол эле Жалал Абад санаториясынын директору Абышкаев 1,5 жылдан бери, 1,5 айдан бери ушул жерде жүрөт. Ошо Жалал Абад курортуна түшкөн күнүнкү акча ушул жака келип сарпталып атат. Жанагы отургандарга көчөдөн алып келип, Жалал Абадтан алып келип 5.000 сом, 10.000 сомдон берип, оозун байлап отургандар 10.000 сомдон берип атат. Бул акчалардын баары ошо санаторий курортко кетсе жакшы болмок. Уят деп эсептейм. Мен ошо Абышкаевка айтып коет элем. Уят. Абышкаев Максат Геннадьевич, сиз ушул жерде ошо жанагы советтин мүчөлөрүнө алданбай, андан көрчөк ошо Жалал Абад санаториясынын жанагы бүт эмгегине, ишмердигине жумшасаңыз, эл ыраазы болмок сизге. Бирок сиз бүгүн андай ишке барган жоксуз. Сиз ушул жерде алданып, ошол жерде түшкөн каражаттын баарын ушул жака алып келип чачып атасыз. Мунун жөнүндө да жооп бересиз. Мен аны айтып коеюн силерге. Эгерде сиздер мынакей киргизбей койду, сиздердичи чындап эле киргизбей койсо, жана ошондой эле сиздерди иштен кетти десе, эмне кыласыздар сиздер? Мен эми бүгүнкү күндө баардык гос органдарга, президентке кайрылып атам, жогорку кеңештин спикерине кайрылдым, генералдык прокуратурага, ички иштер министрине кайрылдым. Бүгүнкү күндө мына ушундай башаламандык болуп атат, мыйзамсыз иштерге барып атат. Бул профсоюз үйү деген баардык адамдар кириш керек. Бүгүн мына эшикти жаап алып, ошол жердеги жанакы охраналарды жалдап келишип туруп, эч кимди киргизип чыгарбай атат. Бул деген жат көрүнүш, жапайычылык. Кайда баратабыз? Коом кайда баратат? Кайдыгерчиликке баратабыз? Мен ошо кайрылдым. Бирок мен бүгүнкү күндө легитимдүү болгондон кийин эртең боло, бүрсү күнү боло баары киришим керек мен жерге. Мен ишти улантышым керек. Ал менин жарандык өзүмдүн милдетим деп эсептейм менчи. Мирбек мырза, кыска айтсаңыз, сиздин эң негизги кызыкчылыгыңыз бул эмне? Ошол жерде жетекчи болуп калуу же ошол мыйзамсыз иштерди ачыктап ошонун аягына жеткирүү эмне? Мына эң эле кызыкчылыгым, мен ал жерде айтып атпадымбы? Эгер мен туура эмес отурсам, мен ал жерге мыйзамсыз отурсам, мен 1 да минут отурбайм. Мен ошол иштер, башталган иштер, мына мыйзамсыз кеткен бүт иштер, жанагы жерлерди айтып атпайбызбы? Бүт мүлктөрдү кайра кайтарып коюу. Анан жанагы ачык айкындык элдерден түшкөн, мына эмгекчилерден түшкөн жанагы взнос ачык айкын болсун деп атам. Эмне үчүн жеш керек ошо маңдай тери менен тапкан акчаны келтирип? Эмне үчүн ошол акчалар кайра өздөрүнө жумшалып, ошо ден соолугун чыңдоого, өздөрүнүн жанагы жарандык экономикалык социалдык жактан коргоого эмне үчүн жумшалбайт деп атам. Эмне үчүн бир гана киши, эки киши гана ошол жерде пайдасын көрүтүп, жанагындай эң баалуу машинелерди тээп, заграницаларды эсе алышы керек экен. Мен ошон үчүн мен ошолордун акырын аяна чыгып туруп анан кетем мен. Мен бул жерде бул тирешүү болгон жок, бул бир тараптуу болуп атат. Эгерде профсоюздардын бардыгы кошулуп келе турган болсо, чындык үчүн деп бул тарапка кошулуп алмак. Ал булар өздөрү эле кайра чыгып эле, өздөрү митинг кылып эле Асан Акунов, Могильщик Асан Акунов кетсин деп атпайбы? Асан Акунов кетсе, булар эмнеден коркуп атат? Булар жана ичкен жегендерди миллиардка жетип барат. Булардын жанагы гектар контур менен алган Осмоновдун Самшиттеги жерлери турат. Гектар жерлери башкалардыкы турат. Мына Саякат Тревел турат. Мына ал жерде Турбаза турат. Булар баарын сатышканда, гостиница турат, Достук гостиницасы турат. Биз буга али колубуз жете элек. Азыр биздики мына в основном мына жетөгөздү биз азыр жетөгөз менен Жалал Абадты мына бүгүн беребиз биз генеральный прокуратурага. 2,5 миллион, 2700 миллион менен. Анан кийин 2 миллион 700 миң менен, анан 10 миллионду. Мына ошол эле 10 миллионду жеген Матраев Рахманалы Кыргызбаевич азыр Ош пансионатын 6,5 гектар жерди бул сатып жиберген. Бул эң чоң жер болчу, Оштогу пансионат. Мурдагы азыр пансионат, мурда домоддук болчу. Мына 6,5 гектар жерди сатып берген жөн эле.
ошонун башында урматтуу Чынара Токубаева турат. Осмонов турат. Осмонов турат ошол жерде. Токтогулов турат. Мүлк Токтогулов турат. Булар саналуу эле адамдар. Булар бызылдап атканын себеби эптеп сактап калалы. Эгерде булар акылдуу болгондочу, ушунча жедик, эми кетип калалы деп кетип калганда деле балким мынчалык болмок эмес. Муну депутат Рыспаев туура айтып атат. Булар өздөрүнө өздөрү кызыктырып алды бул депутаттардычы. Анан кийин биз эми ар бир санатория боюнча аны изилдейбиз. Мына азыркы финансы полициясы данный момент азыр 10дон ашык уголовный делоны жүргүзүп атышат. Токтоп турган 7 уголовный делоны возобновить этилди. Генеральный прокуратура азыр канча уголовный делоны азыр контроль общий надзорду жүргүзүп, биз мына 2 сааттан 3 сааттан генеральный өзүнү учетко алып, Өткөрбек Асылбекович өзү учетко алып, өзү контролго алып атат азыр. Бул президенттин контролунда туруп атат. А президенттин айткан биздин төрага Тилаев Таулы Гапыржанович менен уурулук менен күрөшүш керек деген мына ошол темага азыр давайте кустургула, ордуна койдургула. Ордуна койсун деген президенттин сөзү турат, талабы турат. Мына ошонун аркасында бул жерде булар баары эле Асан Акунов кылган жок. Бул активисттер жасап атат. Кыргыз эли сурап атат. Эмне үчүн бул эл туура сурап атат? Азыр мына биз профсоюз болбойбуз деп чыгып атышат. Арыздар күнүгө толтура келип атат. Бул жерде депутат Рыспаев абдан сонун иштеп атат. Бирок ага да бут тосуулар болуп атат. Ага да чыгуулар болуп атат. Албетте биздин убактыбыз чектелүү, Мирбек мырза. Мына бүгүнкү күндө мына Асан Акунов коррупционер, Асан Акунов жер сатып атат. Мына мен келгени бир жер, 1 квадрат метр жер сатылган жок. Мен мына телекөрүүчүлөргө айтып кетейин ошондо. Но бирок мага чейинки төрагалардын мынакей саткандар мына бүт топтомдор чыгып 10 гектарлап сатылган жерлердин мына фактылары бар. Мына ошондон булар коркуп атышат. Гектар. Бүгүн ушул профсоюз уюмунда болуп жаткан ушул талаш тартыш маселеси боюнча бизге ушул маалымат бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү программабызда Кыргызстан профсоюздар уюмунун ичиндеги талаш тартыш маселе боюнча сөз кылдык. Албетте бул жерде айтылгандар боюнча көптөгөн фактылар мыйзамсыз экендиги белгиленди. Бул боюнча укук коргоо органдары өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарат деген үмүттөбүз. Ал эми биз болсо мына ушул Кыргызстан профсоюздар уюмундагы болуп жаткан маселеге мындан ары дагы көз салып жана ошондой эле көңүл буруп турмакчыбыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.